Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен ардактуу телекөрүүчүлөр. Ысык Көл облусунда заманбап туризм тармагына керектүү кесиптерди, адистерди даярдаган атайын биринчи жолу Ак Суу республикалык инновациялык туристтик лицей ачылып жатат. Бул лицейдин максат милдеттери кандай, алдыда кандай пландары бар, деги эле ушул лицей тууралуу кененирээк сүйлөшүш үчүн аталган лицейдин директору Банур Абдиеваны чакырганбыз. Кутмантаңыз менен студияга кош келдиңиз. Кутмантан. Бул алгачкы жолу ачылып жаткан ушул лицей жөнүндө көпчүлүк адамдарды кызыктырып атат. Максат милдеттери кандай эле, анан бир аз ачылуу тарыхына токтоло кетсеңиз. Биринчиден былтыр 2025 жылы 8 августта биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров Алатуу резорт 3 вершины деген чоң инвестициялык долбоорду капсуласын орношуп атканда, орношуу аземинде мындай сөз айткан, что бизге мындай кесиптик даярдоо абдан керек, абдан зарылчылыгы чоң деп баса белгилей кеткен. Ошол буйругун аткаруу жаатында биздин агартуу министрлик ушундай чечимге келди. Жаңы республикалык Ак Суу инновациялык туристтик кесиптик лицей ачылууда. Биз апрелде уставын даярдап, юстиция органдарынан бекиттик ал уставды. Ошондон баштап даярдык иштер жүрүп атат. Негизги лицейдин максаты бул деген заманбап кесиптерди даярдоо. Биздин кесиптер атайы кесиптик даярдоо бул деген жанагы айтылган Алатуу резортту кандайдыр бир ишке ашыруу жаатында профессионал адамдарды ошол жерге жумушка орнотуу жана алар ошол жумушту так аткаруу, туристтерди тейлөө максатында биздин лицей ачылган. Демек, бул окуу жай келечекте ошол туризм тармагында потенциалдуу кадрларды даярдоого бир жол ачкан мекеме болуп калат экен да. Ушул жерден эле айта кетсеңиз, негизи ошол мен билишимче бул Кыргызстан боюнча алгачкы жолу мындай кесиптик лицей ачылып жатат окшойт. Кесиптик лицейлер бар болчу, бирок туризм тармагына ыңгайлашкан, бул кайсыл окуу билим системасын колдонуп атат, ошолор боюнча да айта кетсеңиз. Негизи чындыгында мындай профилдүү тармакка өтүү абдан зарылчылыгы чоң. Чындыгында профилдик лицейлерден мына 100дөн ашык лицей бар Кыргызстан боюнча. Мен ойлойм 2 гана лицей болуп атат. Биздики жана бизден мурун ачылган 99-чу бул Санарип боюнча Бишкекте. Ал эми биздин лицейде айта кетсек, биринчи региондордо ачылып атат. Республикалык деңгээлде биз балдарды бүт республикадан чакырып кетмекчибиз, келип өтсөңүздөр болот. Андан тышкары биздин профиль именно туризмге багытталат. Мындан мурун биз апрель айында биздин министр доктор Гүлшаршина Кендирбаева менен чогуу экөөбүз делегация болуп Австриянын аябай белгилүү эл аралык Клесхайм туристтик мектепти барып тажрыйбасын изилдеп келдик. Негизи былтыртан баштап биздин мамлекет менен Австрия мамлекети ушул туризмдеги кесиптерди даярдоо боюнча өзүнчө бир келишимге келишкен. Ал келишимдин биздин Кыргыз Республикасынын атынан доктор Гүлшаршина кол койгон. Андан тышкары Австрия тарабынан Австриянын эл аралык өнөктөштүк уюму бар. Ошонун жетекчиси кол койгон. Негизи окуу программалары өзүнүн прообразы да, ошол прототиви десек болот. Ошол Клесхайм эл аралык туристтик мектеп болуп эсептелет. Ал Клесхайм кесиптик мектеп Австрияда башка өлкөлөрдө дагы ушундай туристтик лицейлерди ачкан.
Биз мындай күтүүдөбүз, чындыгында келишим ишке ашат деп ишенебиз. Жана ошол Австриянын прототипи бизде ачылат буюрса. Окуу программалары абдан кызыктуу, абдан кандай десем заманбап. Дуалдык система илгерилетет. Дуалдык система бул окуу системада мындай 20% теория жана 80% практика болот. Демек биз ошол туризм бизнеси менен тыгыз байланышта бизнес структураларга биздин студенттерди, биздин окуучуларыбызды тапшырып, алар менен бирге окутабыз деген максаттарды коюудабыз. Ошо кайсы адистиктерди дайындайт? Сиз негизи бул тармакта ошо билим берүү системасынан сырткары конок үйлөрдү иштеткениңизди билебиз. Бул жактагы кандай кадрлар бизге жетишпейт экенин билсеңиз керек. Анан дагы ошо кайсы багыттарда адистерди окутасыңар? Биз азыр бул окуу жылы 26-27 окуу жылдары 5 кесипти азыр жарыялап атабыз. Биринчи дагы бир айта кетчү нерсе, бул министрлик кабинетине сунуштайбыз, себеби жаңы кесиптер болуп атат. Биринчиден бул оператор канатной дороги деген кесип болуп атат. Асма жолдор курулуп атат. Асма жолдорду курулууда именно Австриянын эң дүйнөдөгү эң мыкты компания бизде иштеп атат, ак сууда. Ошондо оператор канатной дороги абдан керектүү кесип. Андан тышкары инструктор по экстремальному туризму деп атабыз. Бул инструкторлор керек. Кышкы маалда бул тоо лыжа боюнча инструкторлор, ал эми жайкы маалда бул тоо велосипедтер боюнча инструкторлор болот. Андан тышкары биздин реестрде бар кесиптер. Кыргызстанда бул тоо маршруттар боюнча уюштуруучу гид, туристический гид дейбиз, тоо маршруттар боюнча уюштуруучу. Андан тышкары горничная и портье ресепшн. Ал эми 27-28 окуу жылдары биз буюрса вот Австриянын проектиси боюнча лабораторияларды ачабыз. Бул учебный ресторан, учебный кухня болот. Ошондо бизде управляющий рестораном жана управляющий кухней деген кесиптер ачылат эмки жылы. Быйылкы айтып аткан өзгөчө кесиптер дагы чын эле заман талабы, биз буга өтүшүбүз керек болчу. Анан алгачкылардан болуп, буларды ишке ашырып жаткан экенсиздер. Демек, өзүбүздүн өлкөдө эле ушундай жаңы кесиптерди үйрөнүп, аны пайдаланымдай дароо практикалап кеткенге деле азыр бизде жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атпайбы? Демек, ошол окуучулар, студенттерге деп айтабыз го, аларга ушундай жакшы мүмкүнчүлүк болот экен. Анан 9-дун базасы менен 11-дин базасын айтып атпайсызбы? Булардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө айта кетсеңиз, ошо 9-дун базасында келсе кандай болот, 11-де? Негизи 9-чу жана 11-чи базасындагы абитуриенттерди кабыл алып атабыз. Бизге окууга өтүү анча татаал эмес, себеби биз кесиптик лицей болуп эсептелебиз. Демек, где-то 12 июльдан 15 июльга чейин агартуу министрлигинде портал ачылат. Өтүү процесстери, процедуралары онлайн болот. Негизи биз менен байланышсаңыздар, менин телефонумду тапсаңар оңой, социалдык тармактарда мен дагы абдан активдүүмүн. Ошондуктан тартынбай консультация алса болот. Бизде атай консультационный пункт ачылат. Биз ошол порталга кантип кирет, кайсы кнопкаларды басабыз. 9-чу базада күбөлүктү жүктөш керек. Экзамендер бүттү, демек жакын арада күбөлүктөрдү аласыздар. 9-ду бүттү деген ошол күбөлүктү жүктөйсүздөр. 11-чи базада дагы дал ошондой окшош аттестатты жүктөйсүздөр. 9-чу базада 2 жыл окуйбуз. Биздин лицейде 2 жыл окуганда кадимкидей эле мектепти бүткөндөй эле аттестат аласыздар. Аттестаттан тышкары кесиптин ээси деген күбөлүк аласыздар. Бул деген мамлекеттик үлгүдөгү мындай документ, да, мамлекеттик үлгүдөгү документ. Ал эми 11-чи базада өткөн окуучулар бизде абитуриенттер 10 ай окушат бизде жана кандайдыр бир заманбап кесипке ээ болушат. Кесипти тандаңыздар, бизде
Instagram баракчабыз бар. Ал жерде кеңири жазылган ар бир кесип жөнүндө жана өтүү шарттары жөнүндө. Instagram баракчабызды латын тилинде tourism_pl деп терсеңиздер биздин аккаунт чыгат. Же издөө жакка ошо Ак Суу лицей деп жазса да чыгат окшойт. Ак Суу лицей деп жазса дагы чыгат. Бул деген кыргызча эле жазасыздар. Ак өзүнчө сөз, суу өзүнчө жана лицей деп терсеңиздер поисковикте биздин Instagram баракчабыз чыгат. Ушул эле жерден жана неме айта кетсеңиз да, демек бул кайсыл жакта жайгашкан? Биздин лицей жайгашкан жер бул Караколдон 12 километр, Ак Суу айылы, мурунку аталышы Теплоключенко болчу Ак Суу районунун Борбору, Ленина көчөсү 152. Бул деген эң эски биздин Караколдондагы улураак чиркөө бар. Бул деген историкалык эстелик десейбиз, ошол чиркөөнүн маңдайында же болбосо райондук администрациянын өдө жагы. Негизи жана жаңы адистиктерди айтып атпайсызбы, бизге атай мындай адистиктер даярдалчу эмес эле, кадрлар жок эле деп. Эми ошол окутуучуларга токтолсок, биз бул адистиктер даярдаган азыр командаңыз толук болдубу? Анан кимдерден түзүлдү алар? Буюрса, бул абдан жакшы суроо. Бизге аябай мыкты мастерлер келди. Негизи кесиптик лицейде мастерлерге мындай кандай десем, баса белгилеп кетсек болот. Алардын ролу аябай чоң кесиптик даярдоодо. Мастерлер келишти, тажрыйбалуу, кандай десем, жаш, адискөй, өзчү мастерлер. Ар бир кесиптин мастерлери азыр даяр. Биз азыр окуу программаларды даярдап, лицензия алууга негизи даярбыз десек болот. Где-то 80% даярдык болду. Андан тышкары эң мыкты мугалимдер келатат бизге. Бул деген общий образовательный профиль, жанагы аттестат алуу боюнча мыкты математиктер, химиктер, биологтор, географтар уже келип, коллектив топтолуп жатат. Ошондуктан ата-энелерге жана биздин болочоктогу абитуриенттерге тартынбай мындай кандай кесиптик даярдоо боюнча жана общий образовательный предметтерди даярдоо боюнча бир дагы кандай десем, кабатыр болбоңуздар деп айтып кетмекчимин. Коллектив абдан мыкты. Ошол мугалимдер кыргыздарбы баары же чет өлкөдөн келген мугалимдер да барбы? Бул жакшы суроо. Негизи тил маселеси абдан мындай орчундуу маселе болуп атат. Чындыгында биз кыргызча даярдыкка басым кылабыз. Бирок туристтер кайсы тилде сүйлөйт, ошону дагы биз эске алсак. Албетте орус тил бизге керектүү, англис тил бизге керектүү, ал эми немис тил бул деген биздин эң негизги өнөктөш австриялык өнөктөштөрүбүз үчүн немис тили дагы абдан керектүү болуп жатат. Ошондуктан тил даярдыгы биздин лицейдин абдан приоритети болуп жатат. Айта кетчү нерсе, мыкты мугалимдер, мыкты мастерлер жана мыкты окуучулар Австрияга алмашуу программага барып келип турушу камсызданылат. Бизде келишимде бар. Демек биз деген кызыктарбыз. Канча балдар, биринчиден таланттуу балдар өтөт, экинчиден биз канча аларды ошол деңгээлге даярдай алабыз деген дагы чакырыгыбыз бар. Биз өзүбүздүн ак эмгегибизди, аракетибизди албетте салабыз и эң мыкты окуучуларды Австрияга алмашуу программаларга жиберебиз. Эң мыкты мугалим, мастерлерди дагы жиберүүгө даярбыз. Эми бул айтып атпайсызбы, бир гана ушул көлдүк студенттерге эмес, жалпы республиканы камтыгысы келет да. Анан лицей дегенде жатакана каралганбы? Азыр бул маселе кандай болуп атат? Да, жакшы суроо. Бизде жатаканабыз бар. Где-то 50 студентибиз жатаканада жатып окуса болот. Ал эми калгандар биз ойлойбуз Ак Суу районундагы балдар жана Караколдогу келип кетип маршрутка жүрөт дегендей келип кетип окуган балдарды дагы кабыл алабыз. Сонун экен. Демек окуу программа жалпы эле ошол агартуу министрлигине бекитилген, башка лицейлерге окшош тартипте жүрүш керек, Ошондой эле практикалар, ошондой эле окуу системасы ошондойбу?
окуу системасы ошондой. Бизде инновациялык деп аталган лицей болуп атат. Инновация кайсы жерде? Албетте айтылып кеткен Европа окуу программаларга адаптация кылабыз. Андан тышкары бизде тарбия пландарыбыз бар, абдан кызыктуу. Негизи туризм жаатындагы тарбия бул деген жаратылыш менен бирге болуп атат. Бизде мисалы 18 июнда уже 4 күн калды. Биз деген Ысык Көл область боюнча лицейлердин арасында туристический слет өткөрмөкчүбүз. Слет мындай как-то жарышуу, соревнования катары өтөт. Ал соревнованияда полоса препятствий деген бар. Ким отту бат жага алат, отту бат туура өчүрө алат, отко кандай тамак жасаса болот, палатканы кандай бат койсо болот. Ошондой кызыктуу соревнованияны биз как адат катары, традиция катары максат коюп атабыз. Негизи азырынча лицейлердин арасында командалар уюшулуп атат. Командалар чогулат Каракол шаарында, ошол туристический слетти өткөзөбүз. Андан тышкары тарбия иштери боюнча жанагы жатаканада жана жалпы биздин лицейде абдан кызыктуу кружоктор ачылат. Ал кружоктор мындай профилге биздин креативдүү индустрияга байланышат. Албетте кружоктун жетекчилери дагы дайындалып атат. Ошондуктан биз ойлойбуз, инновациялык кандайдыр бир жакшы изденүүлөр, педагогикалык изденүүлөр биздин именно лицей аянтчасында ишке ашат деп ишенебиз. Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип атат. Эфир соңунда ошол жалпы абитуриенттерге, алардын ата-энелерине кайрыла кетсеңиз, бул жаңы биринчи жолу ачылып аткандыктан көп маалымат аз болушу мүмкүн. Ошондуктан жаңы нерсеге алар азыр алгачкы студенттерди кабыл аласыздар да бул жылы. Ошол эмне күтөт аларды, кандай адистиктер даярдалат, эмне үчүн бул лицейге тапшырыш керек дегенге чакырып койсоңуз. Чоң рахмат, урматтуу биздин абитуриенттер, окуучулар, урматтуу айрыкча 9 жана 11 класстын бүтүрүүчүлөрү, жана 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрүнүн ата-энелери, сиздерге чын дилибизден биздин республикалык инновациялык туристтик Ак Суу кесиптик лицейге чакырмакчыбыз. Бизге өткүлө, себеби заманбап кесиптер бул деген сиздердин тагдырыңардын фундаменти деп эсептейбиз. Эгерде сиздер туристтик кесиптерди тандайбыз десеңиздер, жана Кыргызстанга кызмат кылабыз десеңиздер, жана Кыргызстандан тышкары эл аралык деңгээлге чыгып, ош жерден окуйбуз, ош жердин тажрыйбасында үйрөнүп, эң жакшы пайдалуу нерселерди Кыргызстанга алып келебиз десеңиздер, анда биздин эшигибиз Ак Суу республикалык инновациялык туристтик кесиптик лицей эшигин сиздер үчүн ачат. Бизди табуу абдан оңой. Менин атым Банур Абдиева. Социалдык тармактарда менин телефонумду тапсаңар оңой. Директорго карабастан мен жооп берүүгө даярмын. Негизи азыркы учурда чалып аткан ата-энелерге рахматымды айтат элем. Тартынбай окуучулар чалып атышат, байланышып атышат. Чындыгында биз ачыкпыз. Бизге келип өтүп окуңуздар. Чоң рахмат, эң сонун айтып кеттиңиз, түшүнүктүү болду окшойт. Анан негизи азыр абитуриенттер жалаң ошо окууга тапшырууну көздөп, ошо кесип тандаганга кадам коюп калышты. Бул мындай мүмкүнчүлүктөр алардын дагы тандоосун көбөйтүп, мындай эң сонун жол ачат болуш керек. Чоң рахмат сизге. Биз программаны андан ары улантабыз, урматтуу